Достор салам. Бүгін 11 декабрь 2023 жыл. Біз азыр Москва районындағы Садовый айылында тұрабыз. Бұл жерде ушул айылдар жана балдар үчүн өнүктүрүү борбор ачылып аткан экен. Бұл жерде атайын ошол мынакей Америка элчилигинен, Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнөн атайын өкүлдөр келишип, андан тышкары мынакей Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынан атайын делегация келип, ушул жердеги борбордун ачылышы болоюн деп атат азыр. Биз дагы Бакыян айылынан, бул жакта Базарбай өкүл Мереже мен дагы келдим эле. Жакшы бир борбор болсун. Өзгөчө бир нерсе экен атайын. Бош турган имараттар ушундай оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, ушундай борборго айлантышып аткан экен. Негизи эле ошол зордук зомбулуктан коргоо боюнча ошо Садовый айылында аябай алгылыктуу иштер болгон экен. Биз дагы презентациясына күбө болдук. Айтор иштерине ийгилик каалайбыз. Гангстер, баарыбыз келдикпи? Бул тажрыйба алмашуу туру ошол айымдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп атат. Биз атайын жана айтып кеткендей эле договор түзүп, бул имаратты арендага алып, азыр кризистик центр сыяктуу ачып атабыз. Ушул жерге келип, арыз муунун айтып, жардам сураса болот. Ошол жерге комитет кабинети болот бул жер. Бесплатно бирок договор аренды бар. Анткени бул здание аэропортко карабайт. Андан кийин ушуну ачылыш алдеми ушул күнгө туш келип калды. Анан кийин мынакей биздин коногубузга уруксат берип коелу, бул жердин лентасын кезип ачып койгон бар. Жаз билбиринчиге санан ортоңордун Geçip koysun, iyice